Сооронбай Шариповди президенттикти таштап кетпе. Ушул оор кыйынчылык убакта таштап кеткенин чыккынчылык катары эсептелди деп айтып келдим. Өзүнө да айтып келдим, бардык жерде айтып келдим. Сен кетпе. Дүйнөлүк коомчулук бар, президент туруш керек, легитимдүү бийлик алмаш керек деп айтты. Кыргызстан ичинде дээрлик аты чыккан саясатчылар сен кетпе деп турду. Садыр Жапаров менен тандем кылды, легитимдүү бийликти түстө шайлоодо өткөрүп кетти. Сооронбай Шарипович өзү дагы ошону айтып кетти. Ошону айтып келди. Бүгүн ушул чечим алардын алдында биз менен сүйлөшкөндө дагы ушуну айткан. Биз бардыгыбыз айтканбыз. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн бийлик легитимдүү, мыйзамдуу алмаштыруу үчүн таштап кетпеш ушул оордук күнчүлүктө. Бирок ошон үчүн айттым. Ал бизге айткан, мен кетпейм, андай укугум жок, качып кетпейм деген. Атыгүл Феликс Кулов айткан, эгерде сен ошо таштап кетип калсаң, мен сени күнөөлөй баштайм деп айткан. Айып коем сага деп. Жөн эле кетпейсиң сен деп. Сен ушундай оор убакта мамлекет өлкөнү таштап коюп кетти дегенсиң. Биз он чакты саясатчылар барып ушул сөздү укканбыз. 1 сааттан кийин кайра бул сөздү угуп атабыз. Ошондуктан мен айтып атам, тарых мезгили өзү таралайт. Мага оор дейт, азыр кетпеш керек эле. Кетпей тил табышып, ынандырып, ошол Садыр Жапаровду парламенттен кандай кворум кылып алып өтсө, дагы алар менен отуруп, ушундай кылып, ошол кантип бийликти өткөрүп берет, качан бийликти өткөрүп берет, ошонун жол картасын түзүп, мынау шайлоодо өткөрсөк, мынагында реформа жүргүзсөк, ошондон кийин кетем деп алардын колуна так жазып берсе, мүмкүн алар да түшүнбөк.